Аралаш темадагы видеобуздун 3-чү бөлүмүн баштоодобуз. Сиздер Машина Кейджи каналын көрүп жатасыздар. Жаңыдан көрүп аткандар биздин каналга подписаться баскычын басып жазылыңыздар. Бүгүн 3-октябрь 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Ош шаарында Жапалагуна базарындабыз. Volkswagen Passat B4. 1995, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, 250 000 сом, коробка механика. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, электро күзгүлөр, бирок айнек көтөргүчтөрү жөнөкөй айланмада экен. Кондиционер жок, ABS системасы бар. Туманниктер бар. Көрүнүшү унаныкы жакшы эле. Айтмакчы, коммент мен тынугу жасап, анан кийин ошо тынугу жасоодо комментарийлерди окуп каламын. Мындай Honda Airwav'ты сурангандар бар эле. Ошого көрсөтүп коелу. Комментарийге да активдүү катышып туруңуздар. Өз калоо сунушуңуздарды, суроолоруңуздарды жазсаңыздар, мындай реалдуу комменттерге биз сөзсүз мындай маани берип аракет кылабыз ошол сунуштарды аткарганы. $6000 Airwave. Так, сол ачык бекен, жабык экен. Дал көрсөтүп коелу. Toyota Avensis. Avensis 2. Туманниктер бар, фарамывательдер, ближний линзада. Азыр маалымат кагазын көрсөтөйүн. 2003, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8. Эсимин байланыш номери. Эми салонун көрсөтөйүн. 4 айнектен электро көтөргүчтө. Бардыгы автофункциясы менен экен. Бул автофункциясы деген сөзү, мынантип бассаңыз, бир жол кичине басып койсоңуз автоматтык түрдө ылдыйга көтөрүлөт, кайтара да кармап туруп бассаңыз өйдөгө көтөрүлөт. Бул жакшы функциялардан. Электро күзгүлөр складываниясы менен кошо, корректировка фар, эмненин датчиги болуп калды экен? Таймер, жөнөкөй эле таймерби? Климаты 2 зоналуу, мынаки электронный монохромный дисплейде. Отуруштардын жылытуу системасы, кожаный подлокотник, жакшы, коробка механика, кожаный руль. Айтылыш басы 410 000 деп атат. Бирок мында караганда басын деле в принципе жакшы эле айтып атат. Эми боло турган басында сурак боюнча канча болуп атат эми? Канча болуп калат? Эми багылып кетишти 355 кылып кетти. Бир аз кичине кошсо берип бересиң, да? Жакшы эле. Мына 355 000, бир 360га бүтүп калабы? 5000 кошсок. Кичине барбы да? Дагы барбы? Дагы кичине кош керек экен, Мотор коробкалар кандай? Жакшы. Мотор коробка жакшы. Документтери деле жакшыбы? Кыргызстандын номери экен, Россияныкы эмес, мына. Көрүңүздөр. 360га бир аз кошсо берип берем деп атат. Биз уланта берели. Бул жакта жылы жазылып аттыр. Жылы жазылгандарга токтолоюн. Бул жерде Toyota Avensis. Avensis'тер да сурангандар бар. Бирлеринен дегеним. Бул Avensis биринчи кузовтагы 2002, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8. Бир кол минилген экен, 380 000 сом. Коробка механика. Ушунун жанына Mercedes-Benz E-класс 210 кузов, Россиян номеринде. Россиян номеринде экен. $1998, объемы 2.4, коробка автомат, 180 000 сом деп жазылып турат. Эсимен да кичине сүйлөшүп көрөлү. Салам алейкум, кандайсыңар?
комплектация жакшы окшойт, жакшы экен. Мына подогревте сиденьялар бар, фарамывательдер, климат автофункциясы менен 2 зоналуу, электрокүзгүлөр, багажниктин дагы мындай баскыч аркылуу ачуу, так анти занос эмесми, ACR деген ал стабилизация дифференциал. Аркада мисал үчүн бир баллон тайганда буксовать этип, ошол баскычты басып койсоңуздар, арканкы 2 баллон тең бирдей айланып, баягы такалып калган, тагыланып аткан жерден оңоюраак чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Басы өзү деле жакшы эле жазылып турат. Бирок того тери жеринде сурап коюң канча болуп калат? Олар жери ошол күзүфтүндө иштери бар. Ооба. Көрсөңүздөр керек. Бир аз түшүп берет алдын. Бир аз 160га бүтүп калабы? Жок, 170тен астына бүтпөйт. 170ке эң акыр экен да. Болду. 170 миң сомго мынакей берип берем деп атат. Комплектация классик. Nissan Primera 2002, коробка механика. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, салонда бир көрсөтүп коюн, Так, мынакей салону. 250 миң сом деп атат, айтылыш баасы. Фаркоп бар экен, прицепке тартканы. Mercedes-Benz E-класс. 1994, объемы 2.2, коробка механика. 320 миң сом. Audi A6. $2001, объемы 2.4, коробка механика, $4000. Эсин байланыш номери 773 56 00 49. Mercedes-Benz S-класс 1992, объемы 3.2, коробка автомат, $4500. Мынакей айнектер дагы бронированный да деп койсок да болот. Көрүп атасыздар, 2 пакетте неме алынган, калың, жөн. Мында уруп сындырыш өтө кыйын. Да бир Mercedes-Benz E-класс 210 кузов. 1999, объемы 3.2, 450 миң сом. Коробка мына ачык экен, жабык экен. Автомат. Sanyang Karando. 2000-жылы чыгарылган, объемы 2.3. 300 миң сом. Коробка механика. Hyundai Starex. Маалымат кагаз жок, азыр эсинен озеки сурап билип кетейин. Уна жөнүндө. Ага чейин сырткы көрүнүшүн көрсөтөйүн. Да, эми жылы канча? 2000, объемы 2.5. Коробка механика, баасы 300 миң сом, телефон номерин айтып коесуңбу? 771 99 57 67. Улантып беребиз. Так, бул полонун баасы жазылып атыр.
BMW көрсөтөйүн. 5 серияда 1991, объемы 2, коробка механика, 240 000 сом. Круз, Chevrolet Cruze. Жо, дэу лашетти дала болуп калышы мүмкүн Кореяда. 2009, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. 550 миңби? Ачык эле экен, а? Заводской монитор, кожаный подлокотник, мультироль, антизанос, отуруштардын жылытуу системасы. Жакшы. Кореян сборкасы дейт. Кореян колоп, дэу болуп турат. 550 дедиңер, а? Партроник датчиктери, камера. Mercedes-Benz C-класс, 203 кузов, 2003 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка автомат, 480 000 сом. Комплектация Elegance. Эки компрессор деп турат. 2 компрессор екен. Маалымат кагазында 1.8 кандай болуп калды экен. Так, Daihatsu модели кандай болуп кетет экен? 2001, объемы 1.3, коробка механика, 160 000 сом деп жазылып турат. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, электро күзгүлөр. Так, моделин айта албайм, билгендер комментарийге жазып коюңуздар. Так, ушунун жанында Volkswagen Passat B3 универсал. 1991, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, 180 000 сом. Мынакей ушуну менен урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү жарпа чыгарылыштарыбызды жыйынтыктайбыз. Барлык тартылган видеолорубузду көрүңүздөр, кызыктуу маалыматтар болду, сатылган унаалар болду, жаңы келген модельдеги арзан айтылгандагы унаалар дагы болду. Арасынан сатып алыңыздар биздин канал аркылуу. Эгер кимдер ушундай биздин канал аркылуу сатып алгандар, биздин каналыбыздан алып жардам болгон болсо, мындай сизге пайдасы тийсе, сөзсүз түрдө комментарийге жазыңыздар. Эң негизгиси ар бир видеобузга лайк басыңыздар. Бардыгыңыздарга чын ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эмдеги чыгарылыштарга чейин сак саламатта болуңуздар.